Эгерде бирөө денесин күйгүзүп алса, күйүктөн айыккан жеринде кызыл же ак так пайда болсо, ыйык кызмат кылуучу тактын түгү агарып калганын, тактын тереңдеп кеткенин көрсө, анда бул пес оорусу. Ал күйүктөн ырвап кеткен. Ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт. Бул пес оорусунун жарасы. Эгерде ыйык кызмат кылуучу тактын түгү ак эмес экенин, так денеге тереңдеп кетпегенин көрсө, анча билинбесе, анда ыйык кызмат кылуучу аны 7 күн элден обочо кылмайт. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде ал денеге аябай жайылып кеткен болсо, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт. Бул пес оорусунун жарасы. Эгерде так денеге жайылбай өз ордунда турса жана анча билинбесе, анда бул күйүктөн болгон шишик. Ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт, анткени бул күйүктөн болгон жара. Эгерде эркектин же аялдын башына же ээлине жара чыкса, ыйык кызмат кылуучу жараны карап көрөт. Эгерде жара денеге тереңдеп кетсе, жаранын түгү саргарып ичкерип кетсе, анда ыйык кызмат кылуучу аларды таза эмес деп жарыялайт. Бул таз, бул башка же ээге чыккан пес оорусу. Ыйык кызмат кылуучу таздын жарасын карап көрөт. Эгерде жара денеге тереңдеп кетпесе, анын кара түгү калбай калса, анда ыйык кызмат кылуучу таз болгон адамды 7 күн элден обочо камайт. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу жараны карап көрөт. Эгерде таз жайылып кетпесе, түгү саргарып кетпесе, таз денеге тереңдеп кетпесе, анда оорлуунун түгүн кырыш керек. Бирок таз болгон жеринин түгүнө тийбеш керек. Ыйык кызмат кылуучу таз болгон адамды кайрадан 7 күн элден обочо камашы керек. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу таз болгон жерди карайт. Тазы жайылып кетпесе жана денесине тереңдеп кетпесе, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Ал кийимдерин жуусун, ошондо таза болот. Эгерде тазалангандан кийин тазы денесине тарай баштаса, ыйык кызмат кылуучу таздын денеге тарап бара жатканын көрсө, анда ыйык кызмат кылуучу саргарган түктү издебесин, ал таза эмес. Эгерде таз өзгөрүлбөй кала берсе, анын үстүнөн кара түктөр көрүнсө, анда таза айыккан, ал таза. Ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Эгерде эркектин же аялдын денесинде ак тактар пайда болсо, ыйык кызмат кылуучу алардын денесиндеги тактардын ак экенин көрсө, анда бул теридеги эле темир өткү, ал таза.